Дайым ачык кабагым, дайым даяр сабагым. Саламатсыңарбы балдарым? Бозу ичиндеги мына бул жасалганын баарысы бөбөктөргө бүгүн өтүлө турган жай мезгили аттуу сабак үчүн даярдалган. Чөйрөнү жаңыдан таанып келе жаткан бөбөктөрдүн маалыматтарды бир эле учурда угуп көрүп кол менен жасоосуна да шарттар түзүлгөн. Түрлүү жомокторду Көлөкө театры, ар кайсы театрдын немелери менен жазып атап, балдарга жеткиликтүү кылып үйрөткөнгө аракет кылып жатабыз. Биз аябай ушунчалык шыктанып, эми күзүндө да мындан да чыгармачылык менен жаңы идеяларды, жаңы технологиялар менен сабак өткөнгө аракет кылабыз. Биз мурда эле жакшы иштечү элек, ошо маянабыздын көбөйүүсү бизге аябай жакшы стимул болуп, огош бетер изденүүгө, огош бетер жакшы иш алып баруубузга чоң көмөкчү болуп жатат. Жоопкерчилигибиз, милдетибиз ошондой эле артууда. Балдар жадап кетпөсү үчүн ортодо жомоктор коюлуп турат. Бардыгы тарбиячылар тарабынан даярдалган. Балдардын эстеринде калуусу үчүн жомок каармандарын колго жасашып, үй театрын уюштуруп жиберишет. Алан көз коюн турат. Сен кимсиң? Ушул жылмындагы эмгек жамаат үчүн чынында жагымдуу болду. Маанай көтөргөн маянадан мурун жаңы имаратка ээ болушкан. Эскиде 180 баланы эптеп батырышса, учурда 300дөн ашуун бала камтылган. Жаңы имараттын ичи сыртын көрүктөндүрүүнү эмгек жамаат эч кимден жардам сурабастан өздөрү колго алышууда. Эч нерсе өспөгөн, суу да жакшы жетпейт. Анан ошого карабай, ушу эмгек баянабыз ушундай жакшынакай көбөйүп турса, анан кантип эле кагыраган жерде иштей беребиз деп, ушу коллективим өзү чөнтөктөрүнөн ар бири 1000 сомдон чыгарып, могуруки жашылданып, жашыл болуп көрүнүп аткан карагайлардын баарын ошо 20 түптү алып келип отургуздук. Андан сырткары 100дөн ашык бакшак, алманын көчөтү, абрикостун көчөттөрүн алып келгенбиз. Кудайым буйрса баары ушу баягы баланын тарбияланып аткан балдардын ушу ниетине, пейилине жараша болду окшойт. Бирөө да өспөй калган жок, жакшынакай өсүп атат. Аталган балдар бакчасы уюштурган жайкы лагерге катталгандардын саны азырынча 30 бала. Балдар топторго бөлүнүп күнүнө 3 сааттан билим тарбия алышат. Ар бир бала булду. Лариса Алдыбаева, Нурсултан Болотбеков, өлкөдөн.